Пирожки алып, Пирожки алыңыздар, келиңиздер. Якут жазуучусу Нина Дячковская жоголгондордун жан сыры китебинде СССР тарап мурдагы бир өлкөнүн жарандары аталган калк эми ар биринин мамлекеттик чек арасынан документи жок өтө албай калган каармандын кейиштүү тагдырын жазган. Бишкек музыкалык педагогикалык институттун студенттери автор менен жолугушуу кечесинде повесттин айрым окуяларын сахналаштырып көрсөтүштү. Аларга мээримиңди, тарбияңды берсеңчи, ана карачы, Тимка менен Аяна сенден сууп кете турган болду. Ынтызарлык менен аткарган ролдорго таасирленген коноктор көздөрүнө жаш албай койгон жок. Аталган повестти адегенде орус тилинен казак тилине 2023-жылы Казакстан жазуучулар союзунун мүчөсү Саят Кумшегер которсо, ал эми казак тилинен кыргыз тилине педагогика илимдеринин доктору доцент Кыялбек Ахматов которгон. Саха Республикасында кандай китаптар окулган, кандай китаптар жакшы окулууда. Сөйтүп сөйлөшкен барысында ол бирден айтты, бизде Нина Дячковская деген жазуучунун жоголгандардын жан сыры деген исповедь исчезнувших деген китап өтө жакшы окулууда деди. Казак окурмандарына аударууңуз керек деп шешип, авторго кабарласып, китапты аударып чыккан жайыбыз бар. Саха Якутия өлкөсүндөгү эки баласы менен тагдыр айдап 90-жылдарда ушул союз тарап жаткан мезгилде Өзбекстандын аймагына келип калган бир эненин тагдыры. Адеп ахлак, адамдардагы сүйүү, мээрим, кара мүртөздүк, эки баласы менен келип Якутияга кете албай, документтерин жоготуп, акыры ошол жерде кайтыш болот. Балдарын бирок чоңойтуп таштабай, эч качан көчөдө калтырбай, кыйынчылыктар менен. Бирок ошол эки бала азыр Якутиядагы Менмин деген чоң компаниялардын директорлору экен. Кыргыз тилиндеги жоголгондордун жан сыры повестин институттун жетекчиси Уланбек Мамбетакунов алып келип, жаштарды китеп окууга көндүрүү максатында студенттерге жамаатына тараткан. Учурда эң негизги проблемабыз окуп жана түшүнүү. Анан бул жерде мына студенттерибиз жогорку деңгээлдеги ушул көндүмдөр калыптанганын көрсөтүштү да. Ушул чыгарманын негизинде театралдаштырылган оюнду да көрсөтүштү. Чыныгы турмуштан алынып жазылган сюжеттерден улам китеп окурмандар тарабынан жакшы кабыл алынган. Союз тарап кетти, өлкөсүнө чыга албай калды, документи жоголду. Ушул сыяктуу тагдырлар абдан көп болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен бир үй бүлөнүн тагдырын бул жазуучу алып чыгып атат. Демек, мунун табылгасы ошондо да. Жоголгондордун жан сыры китеби окурмандардын арасында талаш тартыштарды, кызуу талкууларды жаратыптыр. Мен окуганда биз аябай обсуждение кылдык да, бул жөнүндө негизги идея эмне жөнүндө, эне жөнүндөбү, сүйүү жөнүндөбү деп. Эне жөнүндө десек, бул эки баласын Якутияга таштап, эки баласын алып кетип атат. Анан аябай талаш болду. Биз студенттер менен да аябай талаш болду. Тим эле студенттер бурный, кээ бирлери ыйлап алган. Каты жетпей атты да. Биз эми союзду көргөн киши катары мен айттым, биз 15 союздук республика бир мындай муштун болуп жүргөнбүз депчи. Мен алкыштын ролун ойнодум. Бул чыгарманы ойногондо мындай өзүм кадимгидей эле энеңди жоготкондой сезинип, эне менен баланын ортосундагы мамилени элестетип, мындайча айтканда эненин кадырына жете турган. Ошол Айталдын ролун аткарып атканда апасына болгон сагынычын канча ошол кусалыгын ошону сездим, аткарып атып канчалык кыйынчылык көрдү. Бишкек музыкалык педагогикалык институттун студенттери менен якут жазуучусу Нина Дячковская менен жолугушуу кызыктуу өттү. Автор эки элдин мындай байланышы жаштар үчүн тарбиялык мааниси зор болорун айтты. Өз кезегинде якутиялык делегаттарда ооз комузда кол ойнотуп, мындагыларга руханий азык тартууланды. Соңунда эстеликке сүрөткө түшүп, окуу жайдын жалпы окурмандары автордун колтамга алышты. Калия Карыбекова, Темирмалик Миңбаев, билим жаңылыктарына.